жерге бергем dedim. 6 onu жерге бердим. 17 күн çadırda жашадым. Өзүм осым içine ет чыгып кеткен. Мындай кылып. Мен багып ойлатам балдарымы. Колуман келишинче. Болду ошондой эле жашаттык. 17 күн. Жуungан жериңиздер? Жуungан жерибиз жок. Жуунбай эле ошо. 17 күн жуungан жоксуздар. 17 күн ошол жерде муздак суудан алып келип күнгө коюп коюшат. Күндө ысып калат, баш көздөрүн жууп алат. Келем да балдарыңызды алам деди. Мен айттым, балдарымы алба дедим. Бирибизден экиден келип отурушат. İçip alıp çıkıp ketişet. Ondan keyinki biz keleriz. Şurada öçüp oturalım, içip çıkıp getiririz. Birdeki nasıl şart ile baldarını alalım deyip başlaydı. Bilem men baldarıma asılmasın, baldarıma değişmesin, benden ayrılmasın baldarımı. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыстайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Азыркы учурда өзүңүздөргө белгилүү болгондой интернет желилерине квартирадан чыгарып койгондугуна байланыштуу шаардын четинде чатыр тигип жаткан эженин жашоосу Instagram баракчабызда өтө бир талкуу жаратты эле. Азыркы учурда биз Алтын Казык конушунда турган чагыбыз свалка жакта. Эженин чатырын алып коюшуп, азыркы учурда эже баш калкалоо үчүн дал ушул свалканын жанындагы бир кичинекей контейнерге келип жашап жаткан экен. Эженин алып акыбы кандай, жашоосу кандай, эмне болуп дал ушундай акыбалга түшүп калган кененирээк чагылдырып баяндап айтып беребиз. Саламатсызбы? Кандайсыз Тамир эже? Жакшысызбы? Кандайсыз? Келип калдык. Сиздин алып акылыңызды, жашоо турмушуңузду көпчүлүккө чагылдырып баяндап берели деп. Макул, жүрүңүз. Биздин жашаган жерибиз Кеңиз муну таап коелу. Биз ушул жерге соцраштар ушул жерге алып келди. Өзүңүз көө жерди бала чака кое турган жерди тапкыла деген. Бул келин чалып калды. Менде бир контейнер бар, хотя ошол жерге болсо да жашап турасыздарбы деп жардам берип, ушул контейнерди берди мага. Берип, ушул жерге соцраштардагылар ушул жерге көчүрүп келишти. Ушул жерге көжерибиз эле батып калды. Балдарым ушул жерде диванды жазып, ушул жерге жатып алат кеде. Чалма көз мындай эле жерге деп тика отуруп турсак да боло берет деп. Айла жок, ушул жерге кирдик. Мына ичин да көргүлө, тартып алыңыздар. Келсе бул жакка отуруп, кененирээк өзүңүздүн жашоо турмушуңуз жөнүндө чагылдырып сүйлөп берели. Жолдошум Кара Суудан болот, Оштун. Өзүм Өзгөндөн болом, Оштун. Ушул жер жашаганыбызга 15 жыл болду, Бишкекте. Бала чакабыз деле ушул жерде туулуп өстү. Ушул жакта эле эме кылып иштеп жүргөнбүз экөөбүз тең эле. Балдарыбыз деле ошол жерде билим алып окутуп атабыз. Анан азыр ошо квартирага 4 жылдай жашадык квартирада. Анан кийин бирде акчасын көтөрдү, биз да макул болдук, ага деле көтөргөнүңө ыраазыбыз дедик. Акырында 18 миң кылды. 18 миң кылганда деле ыраазы болдук. Көтөргөнүңө да ыраазыбыз дедик, макул. Эми бардык нерсе кымбат болгон үчүн бул деле көтөрүп атат окшойт дедик. Ага чейин болбой эле чыккыла деди. Мен квартира таап алайын. Хотя күтүп тур деп милицияга чейин бардым. Күтүп тургула, түн жарымда мени чыгарган атат, күтүп турсун хотя бы. Айткыла барып дегиле, мен майда балдар менен көчөдө калбайын деп сурандым. Сурансам, милициялар келди, келип ага айттыр, күтүп тур десе, 1 ай күттү. 1 айдан таппай койдум. Баранан кийин таппай койдум. Десем жок, чыгасыңар деди. Мен 1 айдын квартирасын албайм деди. Квартплатадан албайм. Светти кыркып таштайм деп, светти кыркып таштады. Анан талада эле балдарым окатын дагы эле алып жүрдүм. Анан бул иш өтпөйсүңөр, болго бошоткула деген. Айла жок, квартира таппай, эч жерге барар жерибизди таппай анан
мындай эле эне эле талага түн жарымда түнкү 12 болуп калды почти. Каяка барышыбызды билбей балдар уктайбыз деп калды. Анан бир эле жерге барсак түшүрүп таштагыла дедим. Бир контейнер бар экен. Контейнердин аркасына түшүрүп таштагыла дедим көө жерде. Барган сайын менин маршрут автобус жүктөгөндөн авто мемеси көбөйүп кетти акчасы. Анан жок, түшүрүп таштагыла, мен өтө акчам көп, көтөрө албайм дедим дагы, түшүртүп койдум дагы. Эртеси саар менен карасак, ак уйдун тушу экен. Ак уй жактын түшкөн, мен билген жокмун андай ак уй экен, башка экен. Билбей эле ошол жерге түшүрдүк. Эртеси барып бир 2 күндөн кийин ошол жердин участковый барды. Участковыйлар барып айтты, бул жерде эмне отурасыңар деди. Бул жер эмне экен деди. Мен эмне отурат элем дедим. Квартирага албай атат балдар менен дедим. 5 адам келсең албай атат. Эми каяка барам мен дедим. Барбаган жерим калган жок дедим. Айла жок, келип ушул жерге отуруп калдым десем, нарыраак отурбайсызбы анда деди. Чатыр куруп, нарыраак отурбайсыңарбы анда бизге деди. Бир жерде деди, президент көрүп калсам эмне дейт. Аны көрсүн ошо президент дагы дедим. Көрсүн ошо президент. Десем, нарыраак куруп, чатыр куруп отура бериңиз дейт. Анан мен дейт, балдарыңызды соцраштитадан алып келем да, балдарыңызды алам деди. Мен айттым, балдарымы алба дедим. Өзү 3 эле балам калган менин дедим. 6 оны жерге бергем дедим. 6 оны жерге бердим, менден балдарыма айырбагыла дедим. Балдарыма эч айырбагыла. Колуңардан келсе жардам бергиле мага дедим. Десем, кандай көжеріңізді қоя тұрған жер табыңыз дейді. Мен тапсам дедім, мен ошол жерге келіп отырбайт элем дедим. Ошол жерге келіп жалдырап отырбайт элем, ошо тапсам дедим. Таппаган үчүн айланып кетип ошол жерге эң талага келип отуруп калдым балдар менен дедим. Десем, президентке дагы, Садыр Жапаровка деле, Ташиевке деле кагаз жаздым. Кат жолдосам, жардамчылар айтты, жардамчысына деле кирген жок. Ооздогу эле адамдар айтты, президент бундайларды чечпейт деди. Ташиевден болсо вообще кабар келген жок. Кайта ушундай көйгөйүмдү чечип бериңиз деп кат жолдосом, президент бул ошондорду чечпейт деди. Бизге ошондорду чечпес, анан кимди чечет? Менин мисалы жолдошумун айылда бир да жери жок. Бир участковый жери дагы жок, эчтекеси жок. Анан азыр өкмөт жер бербейт экен. Анан каяка барышыбызды билбей, акырында ошол жерге отурушка туура келди. Отура берек дедим. Кыш болсо кыш, жай болсо жай отуруп турабыз. Аны эмне кылабыз дедим. Каяка барабыз? Азыр кечегиде бирөөгө бардым, квартира издеп. Барсам бир эле чоң эле катын экен, видеосу деле бар менде. Мен деди, 5 семейный адам келсин деди. Мен албаймын деди сени. Неге албайсыз десем, азыр суу мусор деди 200 сомдон болуп калган ар бир кишиге деди. Ар бир кишиге 200 сом, кандай да 200 сом болуп кетет экен десем, ар бир суу да, мусоруң да 200 сомдон келип атат. 5 адамга оңор эмес акча кетет, мен төлөй албайм ал акчаны деди. Мен албайм 5 адамдык деди. Мен айттым, эже коюңузчу дедим. Сиз деле балалуу болгондур субагында дедим. Коюң, антпеңиздер. Десем, жок деди. Анан майли жок болсо, жок дедип чыгып кетип, акыры ушу келин мага жардам берди. Хотя контейнерим бар, эже деди, батышыңарчы жашап тургула деди. Анан ойлодум, мен адам экенмин да, борорган адам бар экен мага дагы. Түн жарымда соцраштитага чалдым. Бир жүктү кое турган нерсе таптым. Хотя ошол жерге апарам да, майли туруп турайын бала чакам менен. Квартира сройта жосо үйүп болуп калган деп ошентип мен алып ошол жерге келип туруп калдык балдар менен. Азыркы учурда бул жака акча каражатын төлөбөйсүздөр. Төлөбөйбүз. Ошо бекер эле жашап туруңуз деп мен багылды, ошо бекер эле жашап турабыз. Азыр ушун чоң рахмат берип, жардам берди бизге. Жолдошуңуз тууралуу билейинчи, жолдошуңуз эмне жумуш кылат? Жолдошум оорукчан, бир көзү көрбөйт, бир көзү менен эле иш кылат. Анда санда башы көз тамырлары шишип кетет. Былтыр доктурга көргөзсөк, көзүнүн тамырлары ичкерип кеттир деди. Срочно больницага жаткызып, же операция жасаткыла деди. Ага кучу жетпеди. Анан кийин азыр стройкада иштейт. Күнүмдүк эле стройкада иштейт. Барып келип эле. Анан кийин эми тапканым
өгүндөрү гостиницаларга кетип атты. Тапкандай гостиницага кетирсеңиз, балдар эми көчөдө калбаш үчүн хотя бы гостиница болсо дагы бир күнү деле 2000ден кетип атты гостиницага. Мисалы түнкүсүндө жаткызат, күнү көчөдө жүрөбүз. Түнкүсү жаткызат, күндүзү көчөдө жүрөбүз. Күндүзү дагы тамак ашыбызга эптеп эле жеткизебиз ошол акчаны. Таштаган акчасын. Ошентип эле жашап атабыз. Эми ушу тапта эле ушундай эле кылып эле жашап атабыз. Ошол эле болуп калды бизгечи. Андан башка эчтеке болбой атат. Сиз балдарыңыз менен иштей албайсыз, балдар? Жок, балдар үйдө эле балдар менен эле чыга албайм. Азыр мындай жаман жолдордо эле болуп кетип атпайбы? Чоң кызымдан корком. Балдардан корком, ушу эки кызымдан корком. Жалгыз таштап өзүм болгону 3 эле туягым калды. Анан кийин буларды деле эме кылгым келбейт. Таштагым келбейт эч жерге эме кылбайм. Ушу жанымда жүргөндө каалайм мен балдарыманчы. Ушу президентке деле кайрылат элем, мен балдарыма асылбасын, балдарыма тийишпесин, менден айырбасын балдарымы. Жөнүнө койсун, мен жанымачы кимиси келсе деле мен алып кетем балдарыңа. Мен балдарым не кылды? Мен бага алган жок эмесмин, бага ойлотом балдарыма. Колуман келишинче. Же ичип келсем мейли эле, ичип. Же күйөөм ичип келсе, же мен ичип келсем, анда мейли эле балдарым алып келсе болот эле. Кимиси келсе балдарыңа алып кетем деп коркутуп келишет. Балдарга кандайдыр бир жөлөк пул каралганбы? Жок. Өкмөттөн эч нерсе албайм мен. Жөлөк пулга деле былтыр тапшырып көрөйүн деп барсам, жок, күйөөңүз айына 20 000 тапкан болсо ошо менен багалат балдарыңызга. 20 000 азыр эч нерсеге жетпейт экен. Даже квартира төлөп бүткүчөң деле уже кийинки айың келип калат. Кийинки айда төлөп бүткүчөң даже кийим алып бере албай калган күндөрүбүз болуп атты. Мектепке эми ошо жыртык болсо да бара бергилечи балдарым деп жөнөтөм балдарымычы. Эч нерсе алып бере албай калдык. Өзүм ооругандан кийин такыр иштей албай калдым. Өзүңүз эмне болуп ооруйсуз? Өзүм оозумдун ичине эт чыгып кеткен. Мындай кыл. Эт өсүп кеткен. Ушуну операция кылдыра албай, башымдан көбүрөөк кыймылдасам, мен башым, аяктарым ооруп кетет. Анан ошон үчүн көп кыймылдай албай эле ушу отуруп калдым. Күйөөмө, жолдошумдун мемесин карап эле отуруп калдым. Канча жыл болду мынтип эт ооруп? 1 жыл болду. 1 жылдан бери ушу эт өсүп кетти. Ушу менен алышып эле отуруп калдым. Көп катуураак нервденсем шишип кетет. Биякта азууларымды бүт алдырып бүттүм ушунун айынан. Азыр ушу үйдө эле, ушу бала чакам менен эле үйдө эле отуруп калдык. Врачтарга бардыңыз. Эмне деп диагноз чыгарды? Врачка барсам, бул эмне деди менден. Наоборот, менден сурады врачтар. Бул эмне? Эже деди, мен билбейм дедим. Эмне экенин сенден сурайын деп келдим. Десем, жок, буну операция кылыш керек деди. Операция кылгычаң көпкө чейин жатып каласыз деди. Бунун ичи чел кабык деди. Десе айрылып, эсинесеңиз айрылып кетиши күмөн деди. Жөтөлсөңүз айрылып кетиши күмөн деди. Кооптуу дейт. Ошонун үчүн дейт, көпкө чейин жатып калышыңыз күмөн эже деди. Анда коюп тур дедим. Мен балдарымды бир жакшылык кылып келейин. Квартира таап, жакшылап жаткыза турган болуп, анан кийин лечение кылайын. Ага чейин лечение кыла албайм дедим. Кудуретим жетпейт дедим. Десем, макул деди. Ошо менен азыр акча жок, эчтеке жок. Барар жерибиз зорго ушинтип эле контейнер бергенине сүйүнүп коюп эле отуруп калдык ушул жерге келип эле. Чатыр тигип 2 күн жашадыңыздар, э? 17 күн жашадым чатырда. 17 күн чатырда жашадым. Тамак ашты эмне кылып жаптыңыздар? Тамак ашты ушу чатырдан курук нерсе алып келебиз. Нарыкта магазин болсо ошо курук эле жеп алат балдар. Суу жеп алат, болду, ошентип эле жашап аттык. 17 күн. Жуунган жериңиздер? Жуунган жерибиз жок. Жуунбай эле ошо 17 күн жууган жоксуздар. 17 күн ошол жерде муздак суудан алып келип күнгө коюп коюшат. Күнү ысып калат, баш көздөрүн жууп алат. Ал балам эркем майда да. Аны жууп отуруп, эле жууп да коем. Ошентип эле жашабыз ошол жерден 17 күн өткөзүп койдук. Уул кызыңыз окууга барат? Ооба. Мектепке барат. Мектепке барат. Экинчи кызым деле мектепке барат, тегиси деле мектепке барат, үчөө тең эле мектепке барат. Жакшы. Кеңсе жандасыздар. Башка калып жаткан үйүңүздү көрөлүчү, өзүңүз тааныштырып айтып кетсеңиз. Мына ушул жерге көчүп келдик. Мына жашоом.
Ушул жерде менин жашоом мына. Ушул жерде эле жашап кечирээк мыналарды мындай жылдырабыз, жолдошум экөөбүз ушул жерге мен болуп калабыз, балдарды коюп коебуз эшикке, болбосо эшикке мен болсо үчөө батпай калат да бул жерге. Эптеп эле ушул жерге эптеп башыбызды калкалап туруп турайыкчы деп ушинтип калкалап турабыз. Ушул жерде эле эптеп жашап турсак, Кудайдын айтканы болуп калар деп. Ооба. Кайсыл жака жатып атасыздар эже? Мына жерге эле Батасыздар ушул жака. жалым экөөбүз эле батабыз. Балдар батпайт деп, балдарды эшикке, диванга жаткызып коем. Жай мезгили болгондуктан Ошондой болуп атат. Эми кышындасы билбейм, кышындасы кандай кылабыз ал мен албадым. Тамак ичкен жериңиздер мына ушул эле Ушул эле. Мына ушул жерге бири-бириден экиден келип отурушат, ичип алып чыгып кетишет. Андан кийинки биз келебиз, ушунда өчүртүшүп отуруп алып ичип чыгып кете беребиз. Тамакты кайсы жака жазып атасыздар? Тамак ашым сыртта. Мына сырттагы плитаны коюп коем. Шунурду чубалтып. Мунун ичиндеги баардын оокаттардын баарын сизге жардам берген эженики? Мына эженики, мына оокаттар өзүмүкү. Ошолордун баары өзүмүкү. Анан кийин мына плитаны бияка сайып алып туруп, мына сыртка жыйнап, азыр плитаны бияка жыйнап койдук. Ушул жерде отуруп алып эле тамак ашты кылабыз. Өчүрт менен киргиле дейм, өчүрт менен киришет. Тиги тамактанып алып кайра чыгып кетишет. Идиш аякты эшикке эле жууп аласыздар? Эшикке эле жууп коебуз. Эшикке эле жууп, тенди коюп алабыз. Кайра коробкасына салып алабыз. Ата көп коюп алсак батпай калабыз да өзүбүз дагы. Баарды идиш табабызды чыгарып алсак батпай калабыз. Андан көрө ошо коробкада чаң баспай тура берет деп ошол жактан алабыз, кайра коюп коебуз. Ушинтип тирилик кылып атабыз. Бул оокаттардын баары сиздики турбайбы демек, Меники ушунун. Канча убакытка чейин жашооңо уруксат берди эже? Бул эми квартира таап, жосо үй алгычаңды эптеп жашап туруңуз деди. Эми Азыр квартира издеп жатасыздар? Квартира издеп атам, нормальный квартира кечээ жакында барсам албайбыз деди. Ушинтип эле Ош базар жакка жакыныраак кылайын дегем. Балдарым окусуначы. Балдарым окусо ошо Ош базар жакта да. Анан ошо барып келгенге буяка машинада келиши кыйын экен, автобус келиши да кыйын экен бул жака. Анан балдарым кечигип калбасын, ошол жактардан караштырайын десем, теги албай атат балдар менен. Кыздарыңыздар, балдарыңыздар Ош базар жактагы мектепте, школдо, ошол жакта школдо окуйт да. Анан ошол жака караштырсак, жок чыкпай атат. Семени албайбыз деп атышат, до сих пор деле. Алып калса эми чыгып кетсем, ажабы эмес. Сентябрга чейин чыгып кетсе экен деп үмүт кылдым, болбой койду. Чыкпай атат, до сих пор эле. Издеп атабыз, чыкпай атат. Көп балалуусуңар? Семени 4-5 келсин, көпчүлүгү келсин албайм дейт. Бала чакаңарда бар экен. Балдарым эң улуу кичинекейи 12 жашта да чоңоюп калды да десең жок дейт. Баары майда да балаң дейт. Албайбыз дейт. Чоң болсо да майле дейт, чоң. Көпчүлүктү албайбыз дейт. Бизге 2 адам эле же 1 адам болсо болот дейт. Ошондой эле. Соз защита сизге келип жардам беребиз дегенде эмне кылып жардам беребиз деди? Мисалы, үй жагынан жардам берген акча, квартира карап? Жок, эчтеке мен албады, просто жардам беребиз деп эле койду. Болгон эле ошол. Андан нерсесин айтышпады. Анан кийин ошо балдарыңызды пособияга чыгарып алыңыз деп 1-2 жерге кагаз жазып беребиз. Барасыз деди, ошол жерге барып балдарыңызды пособияга чыгарып алыңыз деди. Анан үй жөнүндө айткан жок, эчтекени айтышкан жок. Алып келип түшүрүп кеткенине ыраазы болду да. Эптеп мен өздөрү көчүрүп келишти? Өздөрү көчүрүп келип ошол жерге жайлап коюп кетишти. Башка нерсени сурашкан жок. Бул жак свалканын жаны да өтө кооптуу, жеткилип турат экен. Балдарыңыздарга кечегиде баламы, кичинекей балам мурду канап кетти. Анан кийин не кылышым эле, башым ооруп атат дейт, кыздарым деле, 2 кызым деле. Эми чыдагыла деп атам, эмне кылайын? Анан каяка барайын? Айла жок, көчөгө жатсаң дагы соцраштта кечегиде эскертүү кылган. Дагы көчөгө жатсаң дагы балдарың алам мен деп. Бирдеке нерсе шарт эле балдарың алам деп баштайт. Коркутушуп. Андан көрө жардам беришсе болот эле. Ушуну балаң алам деп коркуткандан көрөчү. Ошо жардам берип кичине мен алса болот болчу. Мен көптөн көп суранат элем ошо. Кичине жардам бериңиздер. Үй жактанбы, жер жактанбы, кандай болсо да кичине жардам беришин элден суранат болчумун. Урматтуу Садыр Кожоев, мен сиздерге кайрылат элем. Ушу
хотя үй болсо да үй кылып беришиңиздерди суранам. Ушинтип балдар менен көпчүлүк жерден албай атат. Сизде эл журтка да кайрылат элем ушу үй жактан жардам берип койсо деп. Ушу бала чакалар менен эле албай кыйналып кеттим, аябай. Какпаган эшиктерим калган жок. Бардык жерге барып көрдүм. Арызымдан бери кабыл албай койду. Көптөн көп сиздерден суранат элем ушу бир жардам берип коюшуңуздарды. Айрыкча сиздерден дагы аябай жардам сурайт элем. Ушу жардам берип коюшуңуздарды. Урматтуу Жыл Сайын YouTube каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу кыргыз элим, өзүңүздөр көргөндөй Дамир эженин жашоосу, Дамир эжебиздин жашоо турмушу тууралуу кеңирээк чагылдырып баяндап бердик. Чындап гана жардамга муктаж экен, көптү көрсө көл болот дегендей сөзсүз түрдө ар бирибиз кайдыгер карабай жардам берели.